Bismillahirrahmanirrahim. Бардык мактоолор Аллах Таала болсун. Кайсыл бир адам амал кылды, бир жакшы амал кылды дейли, ошол амалын бирок Алла үчүн эмес, балким эл көрсүн үчүн кыла турган болсо, анда бул амалы, мисалы мечит курду дейли, же болбосо жол оңдоду дейли, же болбосо кудук казып суу чыгарды дейли, бирок ушул кылган амалдарын эл көсүн болуп кала турган болсо, анда бул амалдар Алланын алдында кандай эле? Бир барактын бетине 0 деген санды жаздык. Ал 0 бойдон кала берет. Бир санды билдире албады. Анын жанына дагы бир 0 деген санды жаздык. Экөөсү биригип, үчөөсү биригип, төртөөсү биригип, бирок бардыгы биригип. Мындайча айтканда, барактын бардык бетине 0 деген санды жаздык эле, бирок бардыгы биригип, бир санды бере албады. Айланып келип 0 бойдон кала берди да. Ошол сыяктуу туугандар, биз канчалык амал кылбайлы, бирок ошол амалыбыз калыс Алла үчүн болбосо, ниетибиз дурус болбосо, бул амалдар биз жөн эле чарчап калдык, жөн эле чаңкап калдык, балким бул амалдар Аллахтын алдында 0 бойдон кала берет. Бирок качан туугандар ушул 0 деген толтура сандын эң башында 1 деген эле санды жазып койдук. Бир эле санды жазып койдук. Эми ошол жазган барактын бетиндеги сандардын бардыгы 0дордун эң башында 1 турган себептен дароо миллионго, балким миллиардка айланат да. Себеби неге? Башында 1 турат. Ошол сыяктуу канчалаган жакшы амалдарды кылайлы туугандар, бирок ал калыс Алла үчүн болбосо, Алланын алдында 0 бойдон кала берет. Бирок качан кылган амалдарыбыздын башында калыс Алланын ыраазылыгы үчүн боло турган болсо, анда ушул амалдардын бардыгы Аллахтын алдында дароо эмне болот? Миллион, миллиард болуп кетет туугандар. Биз ниеттерибизди жана башкаларга болгон ой күмөндөрүбүздү дурустап ала турган болсок, көп чоң соопторго ээ болобуз туугандар. Себеби адам баласы ар кандай ойлойт экен. Мисалы Рамазан айында күндүз бирөө суу ичип аткан болсо, бул орозо кармаган эмес турбайбы деп, адам туура эмес жака оюн бурат экен да. Кара, бул орозо кармабаптыр. Жок, биз ушундай ниет кылып ал адамды көздөй, балким ушундай ой ойлошубуз керек. Бул балким ооруп жаткан болсо керек. Балким бир оорусу бар ашказанында. Бул жеп ичип турбаса болбойт деп, жакшы ой ойлоп коелу. Балким балагатка толо элек болгон болсо керек. Кыйшалаңда басып бараткан болсо, бул ичип алыптыр, мас турбайбы деген эмес. Балким бул күн ысыкка орозонун себебинен башы айланып калган болсо керек деген жакшы ойду кылып кое жаткан болсок, бул эмне болот экен? Жаман күмөндөн сактайт экен да туугандар. Ошого биз адамдарга болгон жакшы ой күмөндү ойлоо менен биргеликте эмне кылса экен? Жакшы ниет кылып коюш керек. Балким жакшы амал кылып аткан болсо керек депчи. Себеби бул тууралуу бир жакшы окуя келген. Бир адам эшиктин алдына чыкса, негедир тии айылдын чет жагында бир дарактын түбүндө бир жаш кыз менен бир жаш жигит отурган экен. Мындай басып барып жакыныраак жерден караса, өзү күүгүм, ирең бараң деп коебуз, күн батаар мезгилде. Эмнеге айылдын четинде, талдын жанында бир кыз менен бир бала отурат? Биздин оюбуз ушундайча кетет. Не кылып атат болду экен экөөсү караңгыда? Жакыныраак барып көз салса, экөөсү жанында ушундай бир скамейкага отургучка отуруп алган, экөөсүнүн ортосунда бир бөтөлкө бар. Караса, экөөсүнүн жанында, бөтөлкөнүн жанында 2 идиш бар. Эмне деген ой кетет? Булар ичип аткан турбайбы деген ой кетиши мүмкүн. Ал адам ушундай ой күмөн кылды да, кой, барып бир эскертип коеюн, дагы экөө бир жаман иш кылып жүрбөсүн деп, жакын барып тааныша келсе, көрсө экөөсү бир тууган болуп чыкты. Эжеси, иниси, көрсө экөө тең ошол күнү орозо экен, балким экөөсү күн батаар мезгилди карап, экөө кыбланы карап, дуа кылып отурган учур экен да. Биз ага эмне кылдык? Дароо эле жаман ниетибизди бузуп койдук. Көз алар бир туугандар, ортодогу бөтөлкө, анын ичинде замзам суу экен. Бир дуа кылып, күн батаардын алдында, ооз ачардын алдында бир жакшы дуа кылайыл деп, бир туугандар отурушкан экен. Ал эми биздин ниетибиз эмне? Туура эмес жака кетип калды. Ошондон туугандар, бул кыска дүйнө. Бардыгыбыз бирибизге жакшы мамиле, баарыбыз бирибизге жакшы ой күмөн кыла турган болсок, утуктуу болобуз туугандар. Ошого орозо мезгили кирип келип калды.
ата энеси орозо эртемен эрте ооз бекитип туруп ооз жабайын деп турган маалда кичинекей 5 жаштагы кыз дагы кошулуп туруп алды дагы ата апа мен дагы орозо карамаймын бүгүн деп ата энесине кошулуп алды. Эми 5 жашта болсо бул али кичинекей балам кызым сага эрте балагатка жете элексиң сен шашпагын десе болбой эле кызым мен дагы силер менен кошо ооз бекитем деп болбой эле туруп алды. Макул деп атасы дагы апасы да макул деп өздөрү менен бирге ооз бекитип түш болду. Баягы кыз кичинекей болгон себептен чаңкады. Ата энеси аябай таң калды. Чындап эле эч нерсе ичпеди, жебеди. Бизге окшоп орозо кармап атат. Түштөн кийин ооп калгандан кийин ушунчалык чаңкады эле аңгыча эмне болду? Ата энеси дасторконго жүзүм, мөмө жемиштерден алып келип, суусундуктардан коюп, дасторкон салып жаткан мезгил эле ирең бараң кыз уктап калган эле. Эми мына күн батарга аз калган убакытта эмне болду? Кыз ойгонуп кетти. Себеби дасторкон салып баштаган маалда уктап калган эле, чаңкап атып, ачка калып атып уктап калган эле. Эми күн батарга аз убакыт калганда ойгонуп кетти дагы. Дароо эле чуркап барып чаңкап калгандык себептен дасторконго кол сунду. Ошондо апасы айтты: "Кызым шашпай тур. Тетиги кызарган күндү көрдүңбү?" "Ооба, көрдүм апа." Ошол кызарган күн батып кетсин уясына, ушул дасторкондун баардыгы сеники болот деди да. Бул дүйнө ошол сыяктуу дейт аалымдар. Бул дүйнөнүн мисалы күн батып кеткенчелик эле убакыт экен да. Биз үмүтүбүздү узун кылып алганбыз. 80 жыл, 90 жылга узун пландарды коюп алганбыз. Бирок бул дүйнө ушул эле сыяктуу күн батып кеткенчелик эле убакыт. Күн батып кеткенден кийин дасторкондун баардыгы сеники болот дегендей, ошондой эле күн батканчалык убакыт биз дагы жакшылап амал кылып кое турган болсок, өтүп кеткенден кийин, жан чыгып кеткенден кийин, кабырга баргандан кийин бүт акыретте баардыгы биздики болот. Анын үчүн бул дүйнөдө эмне кылайлы туугандар? Ниеттерди дурустап, жакшы амалдарды кылайлы. Башкаларга жакшы ой күмөн. Себеби дагы бир окуя эсибизге түшүп кетти. Bir ayal kişi özünün kүйөөсүнө ар дайым эле: "Ey күйөөм, ушул, абышкам, ушул ишиңди токтотсоңчу. Ушул ишиңди токтотсоңчу. Сен бул ишти кылып жүрүп берип өлүп кете турган болсоң, эч ким сенин жаназаңды окубай коет го. Элде сенден жиркенип бүттү го." Десе деле күйөөсү болбой эле ошол ишин уланта берчү экен. Ал иши кандайча? Ал иши күнүгө эмне кылат? Тапкан акчасына барып дүкөндөн арак сатып алат экен дагы калган жарым акчасына эмне кылат экен? Бузуку аялдын үйүнө барат экен. Биз ойлошубуз мүмкүн бул адам бир туура эмес иш кылып атат. Элдердин баардыгы билет, сырттан караганда бул адам дурус эмес иш кылып атат. Негедир ажал экен күндөрдүн бир күндөрүндө ошол адам эмне кылды? Дүйнөдөн өтүп кетти. Аял айтат эле: "Сен өлсөң эч ким сенин жаназаңды окубай коет." Күйөөсү айтчу эле: "Мен өлсөм карап тур, менин жаназамды ушул шаардын падышасы жалпы аалымдар менен, элдер менен биргеликте окуйт. Көрөсүң" дечи экен да. Бирок кылган амалы жанагы. Акчасы эмнеге жумшалат? Аракка жумшалат, акчасы бузукулукка жумшалат. Бир күнү өлүп калган экен бир дүкөндүн жанында, элдердин баардыгы жиркенип айланып качып атат. Паланча өтүп кетиптир, аракечи өтүп кетиптир, бузуку өтүп кетиптир деп элдердин баардыгы качып эле кетип атат, жолобой атат. Анан падыша жөнөкөй жупуну кийинип элдерди кыдырчу эле. Падыша жупуну кийинип алып элдерди кыдырып жүрсөм, негедир бир жерде элдер аябай көп. Эмне болуп кетти болду экен деп барып караса, бир адам өлүп жатат. Элдердин баардыгы буну бузуку, аракеч өлгөн турбайбы, жологула деп атат. Эмне болсо да менин милдетим, шаардагы болуп жаткан нерселердин баардыгына мен жооп беремин, үйүнө жеткирип коелу деп, өзүнүн шериктери менен биргеликте үйүнө жеткирип барды. Үйүнө жеткирип барып тыкылдатса, аял чыкты дагы күйөөсүнүн өлгөнүн көрүп туруп эмне деди? Алланын валиси, Алланын олиясы дүйнөдөн өткөн турбайбы деди да. Оор үшкүнүп эмне деди? Алланын олиясы дүйнөдөн өткөн турбайбы деди. Бул сөздү уккан падыша аябай таң калып, элдер муну бузуку деп атат. Элдер муну аракеш деп атат. Ал эми аялы олия деп атат. Бул кандайча болуп калды деп түшүнбөй туруп калды да. Кандайча? Сиз олия деп атасыз, элдердин баары бузуку деп атат. Туура мен да айтчым эле ушул нерсени күйөөмө. Болбой эле ушул ишти кыла берчи эле, эмне иш кылчу эле десе, бул өзү темир уста дейт. Күнүгө акча табат, акчасын 3кө бөлөт. Бир бөлүгүн үйгө, тамак ашка, азык түлүккө жумшайт эле, калган дагы 2 бөлүгүн жарымысын алып барып туруп, дүкөндөгү арактарды сатып алып туруп,
алып келип талкалайт эле дагы. Алла, ушул арактарды сатып алып эмне кылганга, сындырып талкаланган мүмкүнчүлүк бергениңе шүгүр Аллага. Болбосо ушуну бирөөлөр ичмегеле деп 2 рекет намаз окуйт эле дептир. Түшүнөсүздарбы? Эгерде ушуну мен албаганымда башкалар ичип жаман иштерге бармак эле. Ошол адамдардын жаман ишинен куткарганыңа Аллахым өзүңө шүгүрлөр болсун деп 2 рекет шүгүр намазын окучу экен да. Ал эми бузук аялга барып, сен ушул акчаны ал дагы бүгүн келген адамдарга эшигиңди ачпачы деп анын эшигин жаап кетчү эле. Анан келип үйдөн 2 рекет намаз окуп, ушул амалдарды кылганга мүмкүнчүлүк бергениңе Аллахым өзүңө шүгүрлөр болсун деп 2 рекет намаз окуйт эле. Бул Алланын олиясы деген да. Ошондо падыша эмне кылды? Бүт шаардагы бүт аалымдардын баарын чакыртты. Мен падышамын, бүт шаардагы бүт аалымдардын, бүт адамдардын баарын чакырып жаназасын окуйбуз деп, ошондо эмне кылды? Бүт аалымдар келип, бул олиянын жаназасын окушту. Биздин оюбуз башка жакка кетти. Ошого туугандар иншалла жакшы ниетте болойлу, башкалар үчүн жакшы ойдо болойлу туугандар.